Assalamu alaikum. Бүгүнкү мен айтып берчү окуяны Абу Дарда разияллаху анху баяндайт. Ал өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берет. Абу Дарда сөзүн баштайт. Бир күнү 10 дирхам менен базарга көйнөк алганы бара жатсам, алдыман Абу Зар разияллаху анху чыгып калды дейт. Анан Абу Зар менен алек алып саламдашып учурашкандан кийин Абу Зар мага кайсыл жакка бара жатканымды сурады дейт. Ошондо мен базарга көйнөк алганы бара жатам дейт. Абу Зар аль-Гыфари канча дирхамга көйнөк алганымы же ала турганымды сураганда мен 10 дирхамга деп жооп бердим дейт. Ошондо Абу Зар аль-Гыфари эки колун башына коюп, Абу Дарда ысырапчы болуп калыптыр, бул ысырапкер болуп калыптыр деп кыйкырып жиберет дейт. Ошондо Абу Дарда радияллаху анху: "Эй Абу Зар, токтот, элдер бизди карап жатат. Бул кылганың туура эмес, сабырдуу бол" дейт жана бир сунуш берет. "Ошол көйнөктү сен мага сатып алып бер анда" дейт. Анан Абу Зар аль-Гыфари көйнөктү өзү сатып алып бермей болот дагы, экөө базарга карап жөнөйт. Абу Зар аль-Гыфари 4 дирхамга бир көйнөк сатып алып берет. Анан Абу Дарда менен Абу Зар базардан кайтып келип жатканда, алдынан бир жупуну кийинген жана уяттуу жерлери кийиминен көрүнүп кала тургандай бир адамды көрүп калышат. Ошондо Абу Дарда ага барат дагы: "Эй, Алланын кулу, сен Алладан коркпойсуңбу? Уяттуу жерлериң көрүнүп калыптыр" дегенде, "Менин башка кийимим жок болгондуктан ушуну кийип турам" дегенде, Абу Дарда өзүнө сатып алган 4 дирхамга алган көйнөгүн ошол жупуну кийинген адамга берет дагы, өзү кайра 4 дирхамга алган жерге барат дагы башка бир көйнөктү 4 дирхамга сатып алат. Андан кийин Абу Дарда үйүнө кайтып келе жатса, көчөдө бир кыздын ыйлап аткан абалда көрөт. Анан эмне себептен ыйлап жатканын сураганда, ал өзүнүн кул экенин жана үйдүн ээси майга жибергенде ал майды алып идиши менен колунан түшүрүп сындырып алганын айтып берет. Абу Дарда радияллаху анху ал кызды базарга кайра ээрчитип барат дагы 1 дирхамга ошол сынып калган идишин өзүндөй болгон бир идишти сатып алып берет. Анан 1 дирхамга ошол идишине май алып берет. Ошондо жанагы кыз кайра кайрылат: "Эй Абу Дарда, азыр мен кеч калып барсам, мени урушат же бир жаза берет" дейт. "Ошого сиз кепил болсоңуз жана болгон окуяны айтып берип, мага кепилдик көзсөңүз, кожоюнум мени жазалабаса" дейт. Абу Дарда радияллаху анху ошол кыздын үйүнүн ээсине барат дагы болгон окуянын чоо жайын түшүндүрүп айтып бергенде, жана бул кызды, малай кызын жазалабаш керек экендигин айтып бергенде, ошол үйдүн ээси Абу Дардага кайрылып: "Ушундай улуу болгон Абу Дарда өзү эшигимдин алдынан келип турганда, мен бул малай болгон кул кызымды эркиндикке бошотуп жиберем, Алланын ыраазычылыгы үчүн" дейт дагы. Ошол жерде Абу Дарданын көзүнчө ошол малай кулун эркиндикке бошотуп жиберет. Ошондо Абу Дарда ойлойт дагы: "Абу Зар мага караганда акылдуураак, мага караганда такыбараак жана мага караганда сарамжалдуураак экен" дейт. Бул ошол Абу Дарда радияллаху анхунун өзүнүн башынан өткөн окуяларынын бирөөсү экен.